Кыргыз Республикасынын премьер-министри Улукбек Марипов Бишкек шаарындагы айыл чарба жарманкесине барып кыдырып чыкты. Жарманкеге келгендер пенсионерлерге жана калктын аярлуу катмарына бөтөнчө сезилген азык-түлүк баасынын жогорулашына тыйынсыздандыруу билдиришип, тамак-аш азыктарына бааны жөнгө салуу боюнча мамлекеттик антимонополиялык кызматтын ишин сындашты. Өз кезегинде соода компаниясынын өкүлү кумшекердин баасынын көтөрүлүшүнөн улам продукцияны сатуу боюнча кыйынчылыктар байкалып жатканын айтып берди. Азык-түлүк боюнча азыр катуу киришип атабыз. 2 жума мурда тапшырма бергем, каражат таап атабыз. Сахар, кумшекер, анан растительный маслону биз азыр ошол заводдорунан алып келип ушу ярмаркага чыгарайлы. Магазиндерге эмес, мындай түз элдер сатып алгандай шарт түзүпчү. Ошондо мен ойлойм, бир аз болсо да түшөт. Эт боюнча айыл жактан дагы суроолор түшүп атат да. Бизде көпчүлүк эл айылда да жашайт да. Малдын баасы түшүп кетип атат, чыкпай атат. Биз ушу эт боюнча ортосун тапсак. Премьер-министр келтирген жүйөлөр менен макул болуп, азыркы учурда өкмөт бир катар азыктардын баасын кармап туруу үчүн баардык мүмкүн болгон күч-аракеттерин жасап жатканын баса белгиледи. Assalomu alaykum. 640 so'm bo'ldi. Qanday? Baası qanday bo'ladi bozorda? Bazı жақсы. Yaxshimi? Жақсы bazı. Etleri de жақсы. Etleri de жақсы. Taza. Qanchadan sotib o'tasiz? 4 so'mdan. 380'den beresizmi? Sonra so'ramash kerak-da. Qancha so'm bo'ldi sonda? Bak, 400 dan olaverayım men. 70 so'm. Buna sizga apa? Sizga belak qo'y, balda qarmoq qo'yingmi? Normal.